Өтө боорукер мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам, салаваттар айтып болгон соң, мына бүгүн ушул керемет тышта кар жаап атат, Аллах Тааланын рахматы жаап атат. Кудайым ушул берекесин берсин деп, бүгүнкү ушул түз эфирде таалим программасын Марва ТВда жана Насихат радиосунда сиздер менен 1 саат бою түз эфирде болобуз. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен ушул куттуу студияда Куран жана убакыт деген темада сөз кылабыз. Биздин суроолорго элден келген ушул TikToктон, Instagramдан, Facebooктон келген суроолорго жооп берүү үчүн дин алымы Кары Кебиз Көлмө медресесинин устаты, кары устазыбыз, Маевка айылынын имам азам, мечиттин имам хатиби Эгембердиев Илхам Али устаз келген. Кош келдиңиз устаз. Алла разы болсун. Биринчиден ушул тыгынга калбай кечикпей келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Сөз сизде анда устаз, бир сөздү ошол эл журт менен амандашып, анан бир керемет Куран менен ачсак. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум момун мусулман бир туугандар. Аллах Таала көптөн көп шүгүрлөрдү айтайлы. Аллах Таала биз жаратып, ушундай бир жакшы убактарга жеткирип, ден соолук, мүмкүнчүлүктөр бергенине. Эң обол ошол сөзүбүздү Курандан баштасак. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Амин. Аллах Таала ушул Курандарды баарыбыздан кабыл кылсын. Бул ошол Курандагы бир туугандар Вал Аср, Аср сүрөсү деп аталат экен. Бул ушу өзү айтып тургандай эле, Аср деген уламалар айтат, бул бир доор, убакыт, же болбосо бир аср намазынын убактысы деп айтылат. Эми ошол эле учурда бул сүрө Имам Шафи рахматуллахи алейхи деген өтө бир чоң алым өткөн. Мына ошол Имам Шафи рахматуллахи айткан экен, элдер ушул сүрөдү ойлонуудан, ой жүгүртүүдөн капилетти дейт да. Эгерде Куран, мисалы 14 Куран ошол 14 кылым болуп түшкөндүгүнө 30 пара Куран, 114 сүрө, ошол 114 сүрөнүн баардыгынын ичинен ошол Вал Аср сүрөсү түшүп, ушул элдердин баардыгы, мусулмандардын баардыгы ушул сүрөсүнө амал кылып, ой жүгүртүп, иш алып барыша турган болсо, ушул сүрөнүн өзү эле жетиштүү болот дейт да. Калган сүрө түшпөсө деле. Ушунчалык бул бир туугандар мааниси сөзү кыска, бирок мааниси өтө терең ушул сүрө болуп эсептелет экен да. Кыска нуска. Бунун ичинде ушул биздин убактыбыз, өмүрүбүз, бактылуулугубуз, биз кандай амал кылыш керек экендигибиздин баары айтылып атат. Ошондой бир кыска, мындай кыска, бирок убакыт баягындай мааниси терең сүрө болуп эсептелет экен. Котормосунан айтып коеюн. Вал Аср, Аллах Таала Куран-ы Каримде өзү Кудай Таала улуу жаратуучу бир нерсе касам иче турган болсо, ант бере турган болсо, ал ант берүүсү ошол жалпы адамзатка бир маанилүү нерсеге ушундай бир ант берет экен да. Ант берип касам ичип айтат экен. Эми ошол эң маанилүү адамзаттын сименбизге эң маанилүү нерсе бул ушул убакытка Аллах Таала бизге маанилүү экендигин түшүндүрүп, Вал Аср, Аср деген ошол убакыт, доор, биринчи мааниси эми доор деп айтылат экен, бир кылым, кылымга ант. Анан экинчи мааниси Аср намазынын убактысын ант деп айтылат экен. Андан кийин Вал Аср иннал инсана лафи хуср. Инсан, жалпы адамзаттын бүт баардыгы коромжуда дейт да, бактысыздыкта. Бүт баардык адамдар коромжуда, бактысыздыкта. Бирок кимдер бактысызда эмес, кимдер коромжуда эмес дегенде Алла Таала өз жооп берип атат. Иллаллазина аману. Биринчилер иман келтиргендер. Кудай Таала жаратты, жоктон бар кылды. Мына ушундай өмүр, жашоо, рызкы, ден соолукту берди. Эненин курсагында 9 ай суудун ичинде мына ушундай бир чоң бир керемет менен Алла Таала адам баласын жаратып, ушул дүйнөгө жаратты. Эми ошондой улуу затка иман келтирүү бул өзүнчө бир бактылуулук экен да. Ошону Алла Таала бактысызда эмес, коромжуда эмес, эң биринчилер кимдер дегенде Алла Таала иллаллазина аману, иман келтиргендер бактысызда эмес экен. Иллаллазина аману ва амилус солихат, жакшы амалдар, иман келтирип эле жөн калбастан ва амилус солихат, жакшы амалдарды аткаргандар. Ва тавасау бил хак, жакшы амалдарды эле аткарып калбастан ва тавасау бил хак, акыйкатка, чындыкка үндөгөндөр.
Ватавасау бис сабр, жана сабырлыкка үндөгөндөр бактсыздыкта эмес деп Алла Таала симен бизге белгилеп атат да. Ошого бир туугандар бул ошол албетте бул 114 сүрө 30 пара Куран бир туугандар бизге берген чоң бир мүмкүнчүлүк, Алла Тааланын чоң бир Кураны. Эми ошол ичиндеги нерселерди кайсы сүрөлөрүн окуп, кайсысын эле эргешип ошондон амал кыла турган болсок, иншалла бул чоң пайда. Ошонун ичинен дагы мына ошол чоң бир аалымыбыз, мазхаб башчы Имам Шафи рахматулла алейхи айткан сөзүндө өтө бир чоң бизге дагы баягындай сабак, ошол сүрөнү өзүбүз жаттайлы, анан ушунун маанисине дагы ой жүгүтө турган болсок, буюрса бизге ушунун ичиндегилерди амал кыла турган болсок, буюрса чоң бир симен бизге сооп дагы бар, анан чоң бир жетишкендиктер дагы бар да, иншалла. Сонун устаз. Алла разы болсун. Теги суроолорго да өтсөк устаз. Алла разы болсун. Сизден дейт, ошол Куранды канча убакытта жаттадыңыз, кайсыл устаздан илим алгансыз дейт. Мен өз негизи Куран толук жаттап бүткөн эмесмин. Ошол мен Көлмө медресесинде билим алгам. Ошол бизде Көлмө медресесинде Кудайга шүгүр илим багыты дагы, шариаттын негиздери, шариат фих, илим шариат дагы бар. Анан бизде ошол эме Куран жаттоо курсу дагы бар. Мен ошо илим багытында, шариаттын негизинде Куран тафсири, хадистер, фих ошолор тууралуу окугам да. Жакшы. Кээ ошол бай каракелер, кээ ошол бай дин алымдар мен билбейм деп коет го. Имам Азам деле билбейм деп, 99-уна билбейм деп жооп бергендей. Алла разы болсун. Устаз, анда бүгүнкү темага өтөлү. Бүгүнкү темабыз өтө актуалдуу. Азыр Куранда дагы эми бул тафсирлесе күндөп тафсирлеп, том-томдогон китептер чыккан, жазылган. Куран жана убакыт деп ушул темага бир токтолуп берсеңиз. Алхамдулилlah, ошо сиз айткандай Куран Карим бир туугандар мына 1400 жыл болду, жана айткандай эле 14 кылым болду. 14 кылымдан бери анын ичиндеги бир үтүрү дагы же бир чекити дагы өзгөргөн жок да. Бирок ушул күнгө чейин Курани Каримди канчалаган адамдар баягы сууга чөктүрөбүз деди, өрттөйбүз деди, башка бир нерсе кылды. Бирок аны эч бир кыпындай дагы пайдасы болгон жок да. Курани Карим ушундай бир сакталуу, анын мааниси, анын ушундай бир тамгалары ар бири Кудай Таала тараптан кандай түшкөн болсо, ошондой бир туугандар ушул Курани Карим бул сакталуу да. Куран бул Аллах Тааланын өзүнүн сөзү. Албетте Куранын барактары, Куранын тамгалары бул биздин түшүнүш үчүн, бизге түшүнүктүү болуш үчүн ал ошол жана тамгалар менен жазылган, барактарга жазылган. А бирок Куранын өзүнүн сөзү, Куранын сөзү бул Аллах Тааланын сөзү да. Аллах Таала канчалык улук, канчалык бийик, канчалык бир туугандар ушундай бир кудуреттүү зат. Эми Куран дагы ошондой бир улук жана бийик болуп эсептелет да. Куран бул макулук деп айтылынбайт экен, жаратылган нерсе деп айтылынбайт экен. Эми ошондой Курани Карим сиз менен бизге мына ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө бизге насип кылып калгандыгы өзү эле бир чоң бакыт да. Мына Курани Карим 14 кылымда түштү, анын бир үтүрү дагы чекиттен өзгөрүү жок. Аллах Таала өзү Курани Каримде аны белгилеп койгон. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Албетте Куранды биз өзүбүз түшүрдүк, биз аны өзү сактап алабыз деген да. Чындап эле бир туугандар бул Курани Карим ушундай бир ыйык китеп. Эми ошондой ыйык китептин мына ушундай окуучулары, мына ошонун өкүмүнө эргешкендер, сиз менен биз болгондугубузга бул өтө бир бизге дагы сыймык да. Устаз, бир суроого жооп. Ассаламу алейкум дейт. Ассаламу алейкум агай, 4 лицейден сизге чоң салам дейт Айдар деген. Алла разы болсун, шакирттериңиздерден окшойт. Алла разы болсун, улай берели. Рахматулла, разы болсун, Алла кааласын, илимиңизге береке берсин. Эми ошол Курани Каримдин пайгамбардын үммөтү болуп, ошол Курани Каримдин окуучулары болуп, сиз менен биздин китебибиз Куран болуп калгандыгы өзүнчө бир сыймык да. Эми албетте Курани Каримде бир туугандар ушу бизге чейинки келген үммөттөрдүн окуялары, андагы ичинде бүт баардык нерселер жазылган кабарлары, ошон менен биргеликте Курани Каримде Алла Таала бул дүйнөдө бизде кантип жашаш керек экендигибизди, кандай өмүр сүрүш керек экендигибиздин, кандай убактыбызды өткөрүүсү тууралуу да Алла Таала баяндап койгон. Ошон менен биргеликте эртең кыямат күнү Кудайдын астына барганда, акыретке барганда кандай Кудай Таала биз менен мамиле кылат, биз ошол акыретке даярдык көрүш үчүн кандай нерселерди кылыш керек экендигибиз бүт баардыгы ошол Курани Каримде бар. Баркеле. Устаз, анча суроолорго жооп берип кетели эле. Анткени өтө суроолор көп келип атат. Баягы темадан тышкары болсо дагы баягы алым келгенде сурап калайын деп атат да. Умрага махрамы жок, кантип барам деп суроолор атат. Умрага негизи махрам жок, барбайт. Аял себеби ошол сапарга чыга турган болсо, сөзсүз түрдө жанагы сапарга чыгуу өлчөмү бар. 120 километр, ошондон ашкандан кийин сөзсүз түрдө махрам болуш керек. Шариат илимде, ислам негизинде, шариатта. Махрамсыз барганга умрага болбойт. Мындай жолдор барбы? Мисалы ушул балким
өзү үчүн барайын деп атат же балким ата энеси жөнүндө, анан ошолорго мындай имамдарды, каракелерди же башкаларды жөнөтсө болобу барып? Ордуларына. Эгерде мындай мүмкүнчүлүгү жок боло турган болсо, баягындай туугандардын өзүнүн, мисалы эркек бир тууган жары жок боло турган болсо, анда ошондой бир өзүнүн айылдагы имамды жибере турган болсо, же ошо тааныш бир медреседе окуган жакшы бир мындай илимдүү кишини жибере турган болсо, ал албетте анда сообу дагы тиет. Ошол өтүп кеткен жанагы мүмкүнчүлүгү жок ата энесинин атынан дагы умура ажылык кылса дагы болот. Өтө берет, Өтө берет. Демек ушундай жолдор бар экен, буюрса дагы балким эфирден тышкары дагы сурап алабыз деген ойдобуз. Бүгүнкү темабыз урматтуу көрүүчүлөр, угармандар, Куран жана убакыт жөнүндө кылып атабыз. Мына устаз китепти алып келген экен. Чайдан кийин ысык индийский чай. Баягы тышта каар жаап атат, бирок биздин студияда мындай жылуулук, ар бир үйүңүздөрдө жылуулук болсун дейбиз. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн деп анан негизги эле ушул Куран жана убакыт дегенде азыр сиздердин медресеңиздерден байкайбыз, башка борбордук мечиттерде мындай комплекстүү жана мындай 24 саат бою Курандар окулуп атат. Бунун шарафаты, фазилети кандай? Элге, жерге, деги мусулмандарга? Ошол сиз айткандай, Кудайга шүгүр, мен билишимче 1 жыл 2 жыл окуп калды. Ошол Централь мечитте, ошол Бишкек шаарынын казысы Шакир ажы ушуну демилгелеп, ошол демилгеси менен башталып, азыркы күнгө чейин күн сайын Куран окулуп, 7 күн 8 күндө Куран хатым бүтөт. Ошол дайыма дуа кылып келинет. 7-8 жолу Куран хатым болот бир жуманын ичинде. Ошол эл үчүн, журт үчүн, ушул Кыргызстан мамлекети үчүн дуа кылып келинет да. Бул бир туугандар жана айткандай, Курандын берекети бул өтө кенен, өтө чоң. Ушул Куранды эгерде кармап жашана турган болсок, Курандын ичиндеги нерселерге амал кылып жашай турган болсок, убактыбызга дагы, өмүрүбүзгө дагы, рызкыбызга дагы ошол Курандын негизинде береке берилет да. Бул Курандын ар бир тамгасы, эгер дарат хадисте келет, эгер Куранды дарат менен уга турган болсо, дарат менен окуй турган болсо, ар бир тамгасына 10дон сооп берилет, ар бир тамгасына. Мисалы пайгамбарыбыз хадисинде алиф лам мим деген, бул пайгамбар айтат, алиф лам мим бул бир сөз эмес. Алиф өзүнчө сөз, лам өзүнчө, мим өзүнчө тамга. Ар бир тамгасына 10дон сооп берилет, дарат менен окуй турган болсо. Эгер намаз ичинде окуй турган болсо, ар бир тамгасына 25ден сооп берилет да. Эгерде ошол эле учурда кээ бир учурда дарат жок болуп кала турган болсо, Куранды жөн эле кармабастан мындай жатакей окуй турган болсо, ар бир тамгасына 1ден сооп берилет. Ошол эле учурда аны угуп жаткан кишиге дагы, эгер дарат жок уга турган болсо, Куран ар бир тамгасына 1ден сооп берилет. Дарат бар уга турган болсо, ар бир тамгасына 10дон сооп берилет. Намаз ичинде окуп турган болсо, 25ден сооп берилет. Устаз, ушул жер бир маселе, мен жана адал тойлорду алып барам да. Анан ошол жерде той ээлери ошол тойлордо баягы башында баягы ачкандан эле Куран менен баштайт да, баягы жакшылыктын башаты Куран. Ушул баягы өтүп кеткен, ушул элибиз үчүн, кыргыз үчүн, биз үчүн өтүп кеткен аталарыбызга бир Куран менен каракелерди окутуп, алымдар дуа кылдырып баштайт. Бунун фазилети, пайдалары кандай? Албетте бунун ошол жана айткандай Куран бул өтүп кеткендерге дагы эң эле биринчи өзү бул Курандын эмеси, пайдасы бул бизге. Андан кийин ошол тойдун башында жана Куран окутууларда ошол Куран менен баштагандыгы, бул ошол негизги максаты ошол болуп атат да. Негизги максатыбыз ошо Куранды ичиндеги нерселерге амал кылып жашап, анан бизге дагы тийсин сообу, анан ошо өтүп кеткен чоң ата чоң энелерибизге, өтүп кеткен тайта энелерге дагы сообу жетсин деген максатта, жетатага деп ошол Куран менен баштаганды ошол. Эң сонун. Устаз, анда мынакей китепти ачып койдуңуз. Баягы Алла разы болсун, эми казына бул китептер. Анда бүгүнкү темага мына токтолуп берсеңиз. Бүгүн ошол жана айткандай Курандын фазилетин айтып атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Курандын фазилети, Курани Каримдин өзүндө, Куранды Алла таала биз өзүбүз түшүрдүк, биз аны өзүбүз сактап алабыз деген. Жана айткандай Курани Карим түшкөнүнө 14 кылым болду, анын үтүр чекити дагы өзгөргөн жок. Эми бул Куранды окуй бере турган болсок, буюрса, бул өзүбүзгө дагы пайда, өзүнүн үй бүлөбүзгө дагы пайда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Куранды окугула, Куран эртең кыямат күнү силерге шафаатчы болуп келет деген да. Дагы башка бир хадисте Куранды окугула, эртең кыямат күнү Али Имран жана Бакара сүрөсү ошол Куран жаттаган кишини, пендени алдына баштап, алдына салып келет деген. Эми албетте Куранды биринчиден жаттап, анын ичиндеги нерселерге амал кылыш керек. Куранды жаттаган карылар эртең кыямат күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистин мазмунунда келет. Кыямат күнү Куранды толук жаттаган адамдарга, толук жаттаган карыларга ушундай бир башына тажы кийгизилет дейт.
күннүн нурудан дагы нурлуу дейт. Куранды жаттаган адамдын карынын ата энесине ушундай бир кийим кийгизилет. Ал кийимге дүйнөнү берип туруп дагы, ушу дүйнөнүн баардык байлыгын берип туруп дагы ал кийимди сатып ала албайсың дейт. Ушунчалык бир сыймык. Бул эле дүйнөдө көрүп жүрөбүз. Азыр балдарыбыз бир чоң бир жетишкендикке жетише турган болсо, ата энеси үчүн кандай сыймык болот, канчалык чоң сыймык болот да. Ал эми кыяматта адамдардын бүт бардыгы, Адамадан тартып кыяматка чейинки бүт адамзатты Алла Таала тургузуп, мына ушундай тургузуп, ошол жерин элдин калайыктын астына ошол паланча каары келсин деп, ага башына тааж кийгизилип, анын ата энеси келсин деп, анын ата энесине ушундай урмат сый көргөзүлсө, канча деген элдин, канча деген калайыктын астында ушундай урмат сый, ага ошондой сыймык болуп эсептелет экен да. Ошого мына азыр Кудайга шүгүр жаштарда негизи эле Куранды жаттайм деген ар бир кишиде мүмкүнчүлүгү бар. Тил катыбайт экен. Жаштар өзгөчө албетте. Эми жаттайм деп канчалык аракет кыла турган болсо, мүмкүнчүлүк бар да. Ошондой эртең кыямат күнү Кудайдын астына барганда ушундай бир өзү дагы Кудайдын астына сыймыктануу менен турганга, ата энесине дагы ушундай бир сыймык алып келгенге мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол бир маселе, мисалы Куран кызмат кылгандар бар да. Ушу баягы айылдардан балдарды окутуп, кыздарды окутуп, ошо Куран илимин алып калсын. Анан баягы устаздарга мындай өзгөчө мамиле жасап, жанагындай белектерин берип, аларды эле мындай сооптон кенен алса керек. Албетте, Куранга канча деген кызмат кыла турган болсо, кыпындай дагы баягындай жакшылыкка шериктеш болуп турган болсо, Кудай Таала өзү Куран-ы Каримде кайсы бир пенде жакшылыктан кыпындайдан жакшылык кыла турган болсо, Кудай Таала анын жакшылыгын көргөзүп коет деген, берип коет деген сыйлыгын. Ошого Куранга кызмат кылган адамдарга, карыларга, илим окуп аткандарга, имамдарга канчалык жанагындай жардам кылып, ошол мүмкүнчүлүгү бар болушунча жанагындай жайкы лагерлер болот, Кудай буйрса, ошолордо жанагындай Куран окуган маалим сенден китеп болот, ошолордун алып келип берип, Куранды алып келип берип, ошолорго сериктеш боло турган болсо, буйрса алардын да сообу өтө чоң болуп эсептелет. Демек устаз азыркы сиз айткан окуган аятты же болбосо ошол Курандын маани маңызын билген, мындай динден түшүнүгү бар, дин маданияты жогору адамдар, баягы имамдар болсун, ошол динге, Куранга кызмат кылган адамдарга үй салып берип атат, үй алып берип атат, машина алып берип атат, мына жакында эле Алла бейишин алсын, ошол Касым деген устазга өтүп кетти, керемет агай эле, олия, алым. Анан ошолорго да үй кылып бердиңиздер. Ошодон да бир аз айтсаңыз. Ооба, Касым ал устаз биздин ошо көлмө медресебизде көп жылдан бери кызмат кылган ушундай бир чоң устаздарыбыздын бири эле. Кудай Таала рахматын алсын, үй бүлөсүнө, бала чакасына тынччылык аманчылык берип, ийгиликтер берсин. Албетте, ошол устазыбыз ошол жанагындай жан үрөп медресе деп, ошо балдар окуп калсын деп, Куран окуп калсын, илим окуп калсын деп, мына ушундай кээ бирки учурларда жанагындай медреседе ушундай көп убакыт бөлгөндүктөн өзүнө ушундай бир үй дагы толук бир камдуу сала алган эмес экен, квартирада болуп жүргөн албетте. Эми Кудайга шүгүр жашоо жакшы болгон, бирок ушундай бир үй эме кыла алган эмес экен. Эми Кудай Таала өмүрү ушундай жазган экен, Алла Таала рахматын алсын. Эми ошол өтүп кеткенден көз өтүп кеткен устаздын шагирттери, ошол жора жолдоштору баштап ошол биздин медресе, көлмө медресесинин мүдүрү Идрис Самылабыз ошол үй салуу берүү маселесин колго алып, демилгесин колго алып, Кудай Таала насип кылып, ошол бир үйдү сатып алып, аны толук бир ремонт кылып, мына азыркы күндө Кудайга шүгүр, устаздын үй бүлөсү, бала чагасы, устаздын Кудайга шүгүр 6 эркек баласы бар. Чоң баласы буйрса ошол эмеде чоң бир медреседе окуп, ал дагы буйрса жакында бүтө турган эме болуп калды. Эми буйрса ошолордун эмеси устаздын бала чакасына, жанагындай бүт ошол шагирттерине устаз канчалык ушу кызмат кылып кетти, ошолорду соо жеттире берет да. Буйрса ар бир тамгасынан, ар бир нерсесинен соо жеттире берет. Өткөндө ошол Азирети муфтий Идрис Самыла ошол барып ачкычта тапшырбады, анан баягы мындай көрүп атып толкунат экенсиң да. Демек устаз биринчиден өлгөн жок, экинчиден канча шакирттер тарбиялап өстүргөн, ошол канча хатымдар болду. 1000ге жакын хатым. 1000ге жакын хатым. Бул эми устаздын бир кулк мүнөзү, адеби бир керемет эле. Ал киши менен биз да иштешип калдык, ошол 4-лицейге балдарды алып келип, куратор болуп, башка болуп. Анан Аллах ыраазы болсун. Демек Куранга, исламга, кыргызга кызмат кылуу деген ушул да. Ошондой. Кээ бир адамдар өтсө аркасынан жаман сөздөр айтылат. Тилекке каршы ушул мынакей Чубак устазыбыз өссүн, Касым устаз, башка устаздар, Молдо Сабырдан алымдарыбыз аркасында ажайып Куран калды.
мээнет калды. Улаңыз. Алхамдулилlah, ошо иншалла мына эң эле жана айткандай жаштар ушул мүмкүнчүлүк болушунча Куран жаттап ошо кары болгонго аракет кылыңыздар. Бул кары болуш үчүн сөзсүз түрдө эле жанагындай бир эгерде окуп аткан болсо университеттерде, мектептерде мектепте окуш керек, университетте окуш керек. Ошол эле учурда бош убакыт болгон учурда, үйгө келген учурда күнүнө жок дегенде бир катар же эки катар жаттап кое бериш керек да. Муну эч таштап койбош керек да. Муну ошол мүмкүн болушунча күн сайын бир катардан же эки катардан же мүмкүнчүлүк боло турган болсо, жаттоо мүмкүнчүлүгү жакшы боло турган болсо, анда бир беттен жаттап кое турган болсо, буюрса Куран окуган адам, Куран жаттаган адам дүйнөдө дагы ахиретте эч качан өкүнбөйт да. Себеби кыяматта ушул Куран жаттаганыбызга балким өкүнүп калышыбыз мүмкүн. Себеби бош убактыбызды жөн эле азыр мына эң бир чоң бизге бир зыян тийгизе турган ушул колубуздагы телефондорубуз да. Муну ошол телефонго убакыт бөлөбүз, убакыт бөлгөндө 1 саат 2 саат Кудай сактасын жөн эле өтүп кетип калышы мүмкүн да. Ошол эле учурда 1 саат 2 саатта эгер Куран жаттай турган болсоңуз, сиз жарым бетти же бир сүрөнү, кыска сүрөнү толук жаттап коюшуңуз мүмкүн эле да. Ошо Куранды жаштар өзгөчө биз мына ушул Куран жаттаган аракет кылайлык. Анан албетте баардыгыбыз эле өзү ушул Куранды жатташыбыз керек. Устаз, сизден ушул Куран илимин алсак болобу, кайсыл убакта окутасызбы деп суроо берип атат. Албетте бизде ошол Көлмө медреседе жанагындай келип кетип окуса дагы болот. Бирок ал учур бизде асыр намазынан кийин болот. Азыр асыр намазы 4 саат 4-төрдө болуп аткан болсо, асыр намазы шам убакыт же бош убакыт болот. Ошол учурда 1 саат, 1,5 саат убактыбыз болот. Ошол жерге келсеңиздер, буюрса Куранды үйрөнүп окусаңыздар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, демек бул дагы бир жараткандын бир неаматы, жакшылыгы десек болот. Ушул асырдан шамга чейин мына биздин көрүүчү сурообуз аткандай, балким өзүңүз же балдарыңызды окутам десеңиз, ушул мээнет кылыш керек. Эми арашан койго, жылкыга, көкбөрүгө башка акча салып, бирок Куран илимине дагы акча салыш керек. Ал кандай десе, ушу балдарды окутсаңыз эртең устаз айткандай, алымдар айткандай таажы кийгизет, Кудай буйрса. Анда бүгүнкү темабыз ушул Куран жана убакыт, суроолор өтө көп. Ошондой болсо дагы ушул китептен дагы бүгүнкү темабызга ылайык улат. Эми ошол жана айткандай убакыт бул бизге берилген чоң бир мүмкүнчүлүк. Ар бир пендеге мына Кудайга шүгүр, пайгамбарыбыз хадисинде келет, күн сайын сага күн таң атып, сени ошол бир күндүк жете турган ырыскың болуп, баш паанегиң боло турган болсо, ден соолугуң жакшы боло турган болсо, дүйнө жананын ичиндеги нерселердин баардыгы сага берилген сыяктуу дейт да. Бул ушул бизге таң аткан сайын бизге бир берилген мүмкүнчүлүк да. Ошол убактыбызды ушул бир азыр өтө бизге баягындай пайдасыз нерселерге өткөрүп өбөш керек да. Ушул жаш убакыт бул берилген бир мүмкүнчүлүк. Эгер убакытты биз пайдасыз нерсе менен өткөрүп кое турган болсок, ага жана айткандай өкүнүч чоң болот экен да. Кыяматта ошол пайгамбар хадис мазмунунда кыяматта бейиштиктер бейишке киргенден кийин өкүнө турган нерсе бар дейт да. Ал кайсы нерсе десе, ушул дүйнөдө эч нерсе кылбастан, дүйнөгө дагы же болбосо ахиретке дагы пайдасы тийбеген бош убакыттарды өткөзүп берүү дейт. Ошого ушул убактыбыз бизге берген чоң бир мүмкүнчүлүк, бул өмүрүбүз менен, убактыбыз менен баягындай кош көңүл, капилеттик мамиле кылбашыбыз керек экен да. Ошол биздин устаздарыбыз айтат эле, эгерде бүт баардык жумуштарың бүтүп, окууларың бүтүп, сабактарың бүтүп, эч бир кыла турган ишиң жок боло турган болсо, анда убактыңды бир пайдасыз нерсе менен өткөрүп бербестен, бир кийимиң жыртылып кала турган болсо, ошону тигип отур. Эгер жыртылбаган болсо, ошону жыртып туруп кайра тик дейт да. Бул дегени ушунчалык деңгээлде, баягындай ушунчалык деңгээлде айтып атат. Сен бир башка бир пайдасыз нерсе менен алек болбо. Жалаң гана убактыңды пайда менен өткөр деген маани да. Пайгамбар хадисинде дагы келет, эки жакшы неамат бар, ал неаматтан өтө көп адамдар бул кур калган дейт. Бирөөсү ас-сиххату вал фарак. Биринчиси ден соолук, анан убакыт, бош убакыт дейт да. Ошол жерден улайбыз, Кудай берсе. Суроолор жооп бербесек, биздин көрүүчүлөрдүн тынчы кетип атат. Ассаламу алейкум, таксыр дейт. Намаз окуйын десем, гусул алганы, дарат алганы шарт жок, окуй албай атам дейт. Бул кандай жооп беребиз? Албетте намаз гусул, суукка байланыштуу дейт. Гусул, анан дарат менен гана болот.
эгерде ошол шариаттын негизинде гусул алганга, даарат алганда ден соолугуңузга өтө катуу бир жанагындай Кудай сактасын өлүмгө алып бара турган бир зыян келе турган болсо, ошондо гана уруксат гусул албай койгонго. Калган учурларда Кудайга шүгүр азыр шартты эми түзүш керек. Мүмкүнчө болушунча аракетти кылышыбыз керек. Азыр ар бир мечиттерде Кудайга шүгүр биздин мечиттерде дагы жылуу суулар болуп калды. Эгер үйдө жанагындай квартирада эми азыр мүмкүнчүлүгү жараша эме болуп кала турган болсо, шарт жок боло турган болсо, анда мечиттерге барса Кудайга шүгүр мечиттер жылуу. Азыр жылуу суулар шарттар сонун. Ошого мүмкүн болушунча аракет кылыш керек. Эми баягындай шылтоо издеген адамга, баягы кылбайм деген адамга миң шылтак дегендей, шылтоо издеген адамга шылтоо табыла берет экен. Кылам деген адамга мүмкүнчүлүктү табыла берет да. Шайтан берет. Ошого кылам деп эле аракет кыла бере турган болсо, буюрса Алла Таала мүмкүнчүлүгүн берет. Устаз дейт, мен ушу Куран жаттайын деп зейиним ачылбай атат. Кантип зейинди ачыш керек? Албетте Куран жаттоого бул сиз айткандай ошо зейин керек, жаттоо мүмкүнчүлүгү керек. Биринчи бул Куран жатташ үчүн убакытты бөлүш керек. Анан бир жерде отуруш керек. Бир убакытты бөлүп. Күн сайын эгерде жанагындай окуу менен биргеликте Куран жаттайм дей турган болсоңуз, анда күн сайын бир убакытты жанагындай дисциплина деп коет го, ошол керек да. 1 саат бөлө турган болсоңуз, күн сайын ошол убакытты кайсы жерде болбоңуз, Куранга бөлүңүз. Ошол бөлгөн Кураныңызда 1 саат болсо 1 саат, жарым саат болсо жарым саат бөлө турган болсоңуз, буюрса бул бир эле күндө же бир эле айда келе турган нерсе эмес. Жанагындай жаттоо мүмкүнчүлүгү, жаттоо жөндөмдүүлүгү бул балким 1 ай, 2 ай мына ушундай бир убакыт талап кылат да, мээнет талап кылат. Ошого аракет кылыңыз убакытты бөлгөнгө. Убакытты бөлсөңүз Кудай Таала убактыңызга берекесин берет. Баракелде, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү темабыз Куран жана убакыт. Кудай ушул убакытты туура пайдаланып, Facebook'та түз эфирдебиз, Марвада, Насихат радиосунда жана ошондой эле TikTok'то башкаларга да бөлүшүп коюңуз. Бөлүшсөңүз, ким бир жакшы ишке себепчи болсо аткаргандай сооп алат дейт. Бүгүн ушул сиздерден келген суроолорго жана биздин суроолорубузга дин аалымы Эгембердиев Илхамали Дамла устаз жооп берип атат. Темабыз Куран жана убакыт. Анан устаз ушул 0дон баштасак канча убакытта жаттай алам деп суроо берип атат. Ошол жана айткандай эле жаттоо жөндөмүнө жараша болот. Бизде ошол медресебизде 1 жыл жаттап, 1 жылда Куранды толук жаттап, 0дон келип 1 жылда толук жаттап, анан дагы 1 жыл ошол Куранды такрар деп коет, кайталоо менен бышырып жаттап кеткендер болгон. Ошол ар бир кишинин өзүнүн жаттоо жөндөмдүүлүгү, албетте буга Куранга эң эле биринчи деген ихлас керек, ихластуулук керек. Эгер ихластуулук менен жаттай турган болсок, буюрса ошол ихлас менен кылынган иште сөзсүз түрдө береке болот да. Устаз, мынакей 2 китеп алып келиптиңиз, бул казына. Бул китептер аты жөнүн айтып, авторлорун айтып, анан ошол китепке кирсек. Бул ошол биринчи китебиз Рияз Солихин деген китебиз. Имам Навави рахматуллахи алейхи жазган китеп. Бул китепке жазылганына өзү бир 800 жылдын жүзү болуп калды окшойт. Бирок ушул күнгө чейин бул китептин ичиндеги нерселерге биз жыл өткөн сайын, убакыт өткөн сайын анын ичиндеги айтылган аяттарга, хадистерге, насааттарга күн сайын муктаж болуп кете берет экенбиз да. Бул пайгамбардын сөзү, Курани Каримдин сөзү, анын маанилери бул баягындай эскирбейт экен. Жыл өткөн сайын бул нерселер кайра жаңарат экен да. Мисалы эң эле жөнөкөй мисал бул ата-энеге кызмат кылуу. Азыр Кудай сактасын жанагы интернет желелеринде ошо ата-энеге болгон урмат, сыйсыздык жанагындай жаштардын арасында эми көпчүлүктөр эле айтып чыгып калат да. Тил албайт, айтса депчи. Ошол эле учурда пайгамбарыбыз эмне дегенде, жосом Курани Каримде Кудай Таала ата-эне тууралуу эмне деген деп кайрыла турган болсо, Курани Карим же хадиске, пайгамбар хадисинде, анда эң эле биринчи Курани Каримде Алла Таала وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Алла Таала сага чечим чыгарды. Биринчи ага гана ибадат кылууга, ага гана сыйынууга, табынууга чечим чыгарды. Андан кийин ата-энеге жакшылык кылууга чечим чыгарды дейт. Өкүм кылды, буйруду дейт. Мына көрдүңүзбү? Бир эле жападан жалгыз ибадат, Кудай Таалага кулчулук бир гана Кудай Таалага, жаратуучу Алла Таалага. Андан кийинки эле пенденин милдети, аткара турган милдети бул ата-энеге жакшылык кылуу экен да. Кудай Таала Курани Каримде өзү ата-энеге жакшылык кылууну өзүнө ибадат кылгандан кийин эле, андан кийинки пендеге эң зарыл болгон нерсе бул ата-энеге кызмат кыл деди. Андан кийин пайгамбар хадисинде бейиш бул эненин таманасына деп койду. Ата бейиштин ортоңу дарбазасы деп койду да.
Эми ушуну окуган, ушуну билген, ошого ыхлас кылган бала, жосом ошол пенде киши буну ушун угуп туруп, менин бейишим, иман келтирген, бейишке иман келтирген, тозокко иман келтирген мусулман пенде бул сөзсүз түрдө Кур'ан-ы Каримдеги айтылган нерсеге, пайгамбарыбыз айтылган хадисине амал кылайын деп, ушуну сөзсүз түрдө амал кылып, ата энесин урматтап, сыйлап жашап калат да. Ошого бул Кур'андын эмеси баягындай касиети өтө чоң. Ошого Кур'андын ичиндеги, хадистин ичиндеги нерселерге амал кылып жашай турган болсок, буюрса ошол өтө чоң бизге пайда болот эсептелет да. Анан жана убакытты айтып атат элек, ошол убакыт бул өтө бир чоң бизге берилген мүмкүнчүлүк экен. Ошол эле учурда ден соолуктан чоң бир мүмкүнчүлүк экен. Пайгамбар ушул эки нерседен көпчүлүктөр баягындай кабилетте дейт да. Ошо кабилетте калбастык үчүн биз күн сайын Курандан анан убактыбызды бөлүп алыш керек. Өз убактыбыз 24 саат бир күндө. 24 саатын 8 саатын уктасаңыз, 8 саатын жумуш кылсаңыз, 8 саатын үйгө келип турмуш тиричилик кыла турган болсоңуз, ошол эле учурларда Алла Таала бир күндө 5 убакыт намаз фарз кылган. 5 убакыт намазга ашып кетсин бизге 2 саат же 2,5 саат убактыбыз кетет да. 5 убакыт намаз окуш үчүнчү. Ошол убакыттардын ар биринде бөлүнүп койгон. Биз бир эле убакытта 5 убакыт намаз окуп калбайбыз. Ошол эрте менен таң аттырганда Кудайга шүгүрчүлүк келтирип, багымдат намазы, түштө пешим намазы, андан кийин түштөн кийин дигер асыр намазы, күн баткандан кийин шам намазы, жатаардын астынан мына куптан намазы да. Ошо ар бир нерсе Кудай Таала ушундай бир даанышман зат, ушундай бир хикматтуу даанышман зат. Алла Таала бизди убактыбызды бир эле намаз менен, ибадат менен болуп калсын деп эме кылып калбастан, Кудай Таала бизге намазды фарз кылганда дагы ушундай бөлүп фарз кылып койгон да. Баракелде. Бул жерде бир маселе, ошол устаз Илхам Али бир күндүк убактысын кандай пайдаланат? Сизге убактыңыз кайчыл, канчада башталып, канчада бүтөт? Эмне кыласыз? Мен Кудай жаштарга бир үлгү өрнөк болсун. Кудай буйрса күн сайын ошол саат 5-5:30 6га чейин турганга аракет кылам. Ошол 6да туруп, биринчи эле ошол дарат алып намаз окуйм, тахажжуд убакыты чыгып кетет деп тахажжуд намаз окуп, андан кийин Куран окуганга аракет кылам. Куран окуп бүткөндөн кийин багымдат намаз болот. Мен мешиттин жанында жашайм. Мешитке кирип, ошо багымдат намазын жамаат менен имамчылыкка өтүп эме намаз окуйбуз. Андан кийин Кудайга шүгүр мына ошо бала чакабызды мектеп, садикке алып барып, анан кайра эле ошо медресеге келип сабагын берем. Ошол медресеге келип сабак буйрса түшкө чейин берип бүткөнгө сабактарымды бүтүргөнгө аракет кылам. Эгер сабактарым түшкө чейин бүтпөй кала турган болсо, анда түштөн кийин дагы ушундай бир мүмкүнчүлүгү жараша сабакты берип, анан калган өзүмдүн жеке жумуштарымды кылам. Пешим намазынан кийин. Пешим намазыны биз ошо мешитте көрмө медреседе окуйбуз. Андан кийин асыр намазы кээ бир учурларда ар кайсы жерлерде жанагындай мүмкүнчүлүгү жараша, жумушка жараша көчөлөрдө болуп калат, көчөлөрдө окуп калам. Шам намазын кайра эле медресеге келип, медреседе окуйбуз. Андан кийин шам намазынан кийин ошол мүмкүнчүлүк болсо, бизде Кудайга шүгүр азыр жанагындай ифта деген сабагыбыз ачылган. Ошол медресени бүтүп кеткендерге дагы кошумча сабак болуп атат. Буюрса, ошол сабактарга устаздарыбыз сабак өтөт, сабактарга катышып, анан китептерди окуйбуз. Анан кутандан кийин дагы кичине сабак кылып, анан кайра үйгө барабыз. Ошондой тартипте өткөрөбүз бир күндүк убактыбызды. Демек, айланып келе Куран кызмат. Кайра эле убакытты туура пайдалануу, анан көпчүлүктүн азыр айткандай, убакытты мындай ысырап кылып өткөзгөндөр бар да. Баягы сиз айткандай телефондо бир ха-ха хи-хи же болбосо жана башка. Бул убакытты эми туура пайдалангандар негизинен азыр сабактын башында жакшы нерселерди айттыңыз. Ошол убакыт десе, кээ бирлер мындай мага убакыт өтпөй атат дейт го. Кээ бир адамдар мына азыр сабактар менен башка убактыңыз жетпейт да туурабы? Жетпей алат. Ошол пландаштырып. Деги эле негизги ошол Куран, хадистен айтып бердиңиз убакыт жөнүндө, мына башында Куран асырды окуп бердиңиз. Ант берип атат, ант берип атат. Демек, эми бул дүйнө өзү кыска эле жашоо. Бирок азгырыктар көп. Анда ошол сабакты уласаңыз китептен. Жана убакыт Куранда айтып кеткендей, бул эми Курандын ушундай бир маани магызына, кереметтерине билгенибизден али билбегенибиз көп албетте. Эми Куранды канчалык биле турган болсок, Кудай Таала бизге дагы билдире берет экен да. Ошондон баягы дуа бар. Аллахумма фақихна фид-дин ва алlimna ta'wil. Аллахым бизге динден түшүнүк берген, жана Курандын ушу маани магыздарынан түшүндүрүүгө дагы бизге мүмкүнчүлүк берген дуада.
эми ошо илим алып атканда, Куран окутканда мына ошол дуаны кылып Алла Таалам бизге динге түшүнүк берген жана Курандын маани магаздарына түшүнүүгө дагы түшүнүк берген Куран жаттаткын деп дуа кыла турган болсок, иншалла дуа биздин куралыбыз, чоң бир берекет болот. Андан кийин эми ошол Куранды окуп эле тым калбастан анын ичиндеги нерселерге амал кылыш керек. Ошол Куран-ы Каримдин ичиндеги нерселердин эң бир чоң нерсеси Кудай Таала менен бизге убакытка касам ичкендиги да. Бул вал аср деген аср убактысына, андан кийин вашшамс деп Алла Таала күнгө касам ичип атат, ант ичип атат. Вал фажр таңга касам ичип атат. Вал лайл түнгө касам ичип атат. Ушул ант ичкендиги бизге өтө бир убактыбызды зарыл экендигини билдирген да. Ошо убактыбызды бир туугандар теке кетип калбайлык. Бул убактыбыз менен ойношпош керек экен да. Жана сиз айткандай бул оюн күлкүдө, жесом телефондо баягындай пайдасыз нерселерди көрүп, жесом пайдасыз нерселерге малек болуп, аны менен өткөрүп кала турган болсок, бул бизге берилген бир чоң бир мүмкүнчүлүк. Аны пустой өткөрүп турган болсок, бош өткөрүп турган болсок, анын ордун биз ушул дүйнөнүн баардык нерсесине ээлик кыла турган болсок дагы, анын баарын берип болсо дагы биз аны бир көз илмемди кайра кайтарып келе албайбыз да. Устаз, эгерде ошо бош өткүзүп, баягы өзүбүздү алдап, эми баардыгыбыз бул дүйнөдөн кетебиз да. Акыркы о дүйнөгө. Бул сурагы бар да турабы? Албетте, сурагы чоң болот. Ден соолуктун, убакыттын. Дагы Аллах Таала эмне деп эскертет? Бул ошол пайгамбарыбыз хадисинде бизге 5 нерседен мурда анын эмесин билгиндейт. Кадыр баркын бир. Ошонун эң биринчиси хаятака кабла маутика. Жашооңду өлүп кала электен мурда кадырын бил дейт да. Бул өлүм бизге эч кимге айттырып келбейт экен да. Ой, паланча даярдан баратам депчи. Өлүм бул капыстан келе турган нерсе экен да. Ошого өлүм келгенге чейин жана айткандай убактыңызды акыретиңизге пайдалуу иш менен өткөрүүгө аракет кылыңыз. Же акыретиңизге ушундай бир акыретиңизге пайдалуу нерсени менен өткөргөнгө убактыңыз жетпей турган болсо, анда дүйнөңүз үчүн, аял бала чагаңыз үчүн, бир туугандарыңыз үчүн аларга пайда жеткирүүгө аракет кылыш керек да. Мына ошонун эң эле биринчиси пайгамбарыбыз ушул жашооңду, өмүрүңдү өлүп кала электен мурда ошого эмесине жетип атат да. Кадырына жетип атат. Андан кийинки нерсе пайгамбарыбыз васихатага кабла сакамик. Ден соолугуңду ооруп кала электен мурда кадырына жетип атат да. Адамда ден соолук болгондо, жанагындай убакыты болгондо өтө көп башында баягындай ойлор, ушундай бир иштер, пландар боло берет экен да. Кудай сактасын, убакыт алынып кала турган болсо, анда ал пландардын баардыгы жок эсе да. Эч бир план жок болуп калат да. Убактысыз жок болуп кала турган болсочу. Кудай сактасын, албетте Алла Таала өмүрүбүздү узун кылсын албетте. Бирок өлүм бул акыйкат нерсе. Өлүмдөн ушул күнгө чейин эч ким качып кутулган эмес. Өлүмгө ким гана болбосун бүт баардыгы баягы акка моюнсунат деп коет. Эми экинчи нерсе ден соолук. Бул ден соолук жок болуп кала турган болсо, жана айткандай 1000 шылтоо, жосо 1000 проблема, 1000 план болсун, анын баардыгы артта калат дагы бир эле нерсе. Бул ден соолук деген проблема болуп калат экен да. Ден соолук деген көйгөй болуп калат экен. Ошо ден соолук болуп атат, убакыт болуп атабы? Анда ушул нерсени пайдалуу гана нерсе менен өткөрүүгө аракет кылыш керек экен да. Андан кийин пайгамбарыбыз ва фарагаке кабла шугулик. Бош убактыңды бир нерсе менен алек болуп кала турган нерседен мурда кадырына жетип атат да. Кудай Таала эртеден кечке бир жумуш менен алек кылып кое турган болсо, баягындай телефон чукуп турган бош убакыттар, жосом бир пайдасыз нерсе менен өткөргөн бош убакыттар көз алдыңыздан өтөт да. Ошол убакта ата-энеме бир чалып койбопмун, же тууган уругума бир агама, иниме, эже карындашыма бир чалып, ошолордун ден соолуктарын сурап койбопмун деп көз алдынан өтөт да. Ошого ошол бош убакыттарды ошондой бир пайдасыз нерсе менен эмес, жалаң гана пайда менен өткөрүүгө аракет кылыш керек. Андан кийин пайгамбарыбыз ва шабабака кабла харамик. Сен жаштыгыңды картайып кала электен мурда ошонун кадырына жетип атат да. Жаштык бул бизге берилген бир чоң бир мүмкүнчүлүк экен да. Жана жаштыкта үйрөнгөн илим, жаштыкта үйрөнгөн нерсе бул баягындай ташка басылган тамга сыяктуу деп коет го. Ошол сыяктуу экен да. Жаштыкта кылган амалдар, жаштыкта кылган үйрөнгөн нерселер бул ташка тамга басылган сыяктуу ал өчпөй турө берет экен да.
Ошого жаштыкты дагы кадырын билиш керек экен. Андан кийин пайгамбарыбыз вагина кабла факрик, байлыгыңды жанагындай кедей болуп кала электен мурда дейт да. Эми бул деген дагы бул дагы мүмкүнчүлүк. Ошол колуңуздан келип турат, бирөөгө 20 сом же 10 сом же арзыбаган бир сизге арзыбаган нерсе башка бирөөгө ал бир чоң бир мүмкүнчүлүк болуп калышы мүмкүн да. Ошого колдон келип турган мүмкүнчүлүк эмне? Колдоңуздан келип турат 20 сом бергенге. Анда 20 сомду берип башка бирөөнү сүйүнтүп кубантып калыңыз да. Ошого ушул пайгамбардын хадистери бул бизге өтө бир чоң сабак да. Көбүрөөк эле берсин, нанга жете турган кылып, өтө эле мүмкүнчүлүгү канчалык жете турган болсо, бере бере турган болсо, мүмкүнчүлүгү жараша Кудай Таала Кудайдын астында бул биздин бир бергендигибиз бир деп жазбайт экен да. Кудай Таала иннал хасанат би ашри амсалиха 10 барабарлап көбөйтүп берем деп атат да. Бир аятта 10 деп атат, башка бир аятта Алла Таала 1ди берсең 700дү берем деп атат да. Ошого урматтуу бир туугандар, мусулман бир туугандар, колубуздан келип турат, азыр бүт баардык мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Мүмкүнчүлүгү жоктор бул жердин астында экен да. Ал жердин астында канчалык чыгам деп аракет кылсын, акыйкатты билгенден кийин канчалык жанагындай бүт баардык нерсесин аракет кылсын, бирок ага эми мүмкүнчүлүк калбай калат да. Ошого ошо жер бетинде жүрөбүзбү? Анда бизде бүт баардык нерсени жакшылык кылган мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ошого урматтуу бир туугандар, ушу жакшылыкты кылып аракетти кылып калат, жакшылык кылганга. Устаз, бул суроолорго өтсөк, ата-энеңиз дагы хафиза болгонбу дейт. Жок, ата-энем хафиза болгон эмес. Бирок Кудайга шүгүр ушул намазын окуп, өзүнө жараша жанагындай таат ибадатын кылып жүрүшөт. Жакшы, мынакей 5 нерсени айтпадыңыз азыр, Ооба. Ушул убакыт боюнча негизги бул ушул ар бир азан айтылганда намаз убактылары бул азан мени чакырып атпайбы? Бул да убактын туура пайдалан деген майын алсак болобу? Эскертүү да. Эскертүү. Кудай Таала ушул караңыздарчы, чоң бир жакшылык да. Эскертүү момундарга пайда берет. Эскертүү момундарга пайда. Бул азанын өзүндө эле бир чоң бир жанагындай маани жатат да. Алла Тааланын улуктугу, Алла Тааланын жападан жалгыздыгы, Алла Таала ошол азанда пайгамбарыбызга ошо түшүндө көргөзүп, хайя алас сала, намазга кергиле, кутулууга кергиле, хайя алал фалах, ийгиликке кергиле, шашылгыла деп мына ошондой шаштырып атат да биздичи. Уйкудан намаз жакшыраак. Эртең таңга маалда ошол уйкудан намаз жакшыраак деп эскертип атат да. Ошого ушул маанисин билип туруп, анын ичиндеги азандын ичиндеги бизге эскертүү Кудай Таала берип атат деп түшүнө беришибиз керек да. Ассаламу алейкум, таксыр, мага дуа кылып коюңчу, омурткам ооруп атат дейт. Алла Таала жалпы ооруган, жалпы адамзатына шифа берсин. Өзгөчө ушул бир тууганыбызга омурткасы ооруган бир тууганыбызга Алла Таала тез сакайып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк берсин иншалла. Сакайып кетсин. Өзү негизи жамгыр жаап ушундай болгондо да баягы сөөк оорулар козгойт эмеспи? Ооба. Ошол Напсас буюрса жалпы буюрса да дуа кылып берет. Алла разы болсун. Анан кийинки суроолорго өтсөк, ошол Куран жана убакыт дегенде бизде көпчүлүк учурда мындай Америкадан ашкан жагыбыз бар экен устаз. Ашып кетиппиз. Кантип десе ошол тойкана, чайкана салган жагынан ашып кетиппиз да. Анан кээ бир адамдар бар, эми мусулмандар бар, ошо балдарын, кыздарын, айылдагы окуй тургандарды окутуп, демирчи болуп ушундай. Анан кээ бир биздин көпчүлүк жарандарыбыз ошол той аш менен жүрөбүз да. Анан өткөндө дагы канча миллион кредит эл алган экен, ошонун 87% той ашка кетиптир да, той ашка, кусакка деген сөз. Деги эле ушул убакытты туура пайдаланганда барасың, 6-7 саат кээде азыр 10го чейин деп чектеди убакыттычы. 12-1ге чейин эмес. Элге да жакшы болуп калды да. Эми кыргыз менен казак өзү той бергенди жакшы көрөт билесиз. Тойдон мактанганды жакшы көрөбүз. Анан кээ бирлер баягындай рахмат, таксыр сизден Алла разы болсун дейт. Кудайыбыз анан ошого негизги немелер кээде убакытты туура эмес кетип калган учурлар бар да. Ошондой биздин бир туугандарга кандай кеңеш бересиз? Кандай насихат айтасыз? Ооба, убакыттын сактоонун пайдасы бул өтө көп, сактоонун пайдасычы. Биринчи, убактыбызды сактай турган болсок, баарыбызга илимге, жанагындай өзүбүздү оңогонго, бул жетелеткен бизди ийгиликке, берекеге себеп болот экен убакытты сактай турган болсок. Дин жана дүйнөнү тең алып жүрүүгө дагы жардам берет экен убакытты сактай турган болсок. Сабырдуулук жана жоопкерчиликти дагы ушул бизди убакытты сактоодо үйрөтөт экен да. Анан жана сиз айткандай ошо той топурларда, жанагындай ушундай бир мааракелерде, ушундай бир
жөн эле пайдасыз нерселер менен өткөрүп аткан өтө көбөйдү да. Бул баягы эме учурда, ковид учурунда Кудай Таала анын бетин ары кылсын. Баягындай бүт баарыбыз үйдө отуруп эме болуп калдык эле да. Туугандарды ошо айтып калды го. Мен ушул көптөн бери бала чакама, тууган урума убакытты бөлбөйт экен, мына эми билип атам депчи. Эми ошол Кудай сактасын, Кудай Таала бир нерсени алып кое турган болсо, аны кайтара албайбыз да. Ошол сыяктуу да, бул өлүм, ден соолук, бул капыстан келе турган бизге сыноо экен да. Ошол сыноолор келип кала электен мурда эле ошону биз эми эң жакшы айтылган сөзү бар го бизде. Эсиң барда этегиң жат дегендей эле. Анын баягындай баш аягыбызды жыйнабыбыз керек экен да. Ошол убактыбызды теке кетирбестенчи. Ошонун ордуна кайра сиз бош өткөрүп берген, бир пайдасы өткөрүп берген убактыңыздын эмесине ордуна үйгө келип, үйүңүздө бир жумушуңузду кыла турган болсоңуз, ошол сизге чоң бир сооп болуп эсептелет да. Ошого бир туугандар убактыбызды жана Кудай Таала өзү Кур'ан-ы Каримде бизге касам ичип аткандан кийин биз ошого эми түшүнүп жетишибиз керек да. Убактыбызды бекем сактаганга аракет кылышыбыз керек. Баракелде. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, негизги ушул медресеге жана Кур'ан хафиз болсун деп, хафиза болсун, ушул дини үйрөнсүн деп, биздин кыргыз өзү мындай дин агартууда эми кетип атпайдыбы? Анан силерде ошол Куранды бүткөндөр бар. Анан бүтүп баягы мешиттерге бөлөсүздөр го. Анан биздин өткөндө ошол бир жерде олтурсак, айтып калды, ошол Зардалыда 3000ден ашкары бар экен. Чоң үлкөн Казакстанда ага жетпейт экен, 300дөн ашык дейт. Анан ошол Куранга эмнеге биздин ата-бабаларыбыз, бабаларыбыз, ушул өзгөчө дин алымдары дагы Баткенден көп чыккан эмеспи? Бакан арктан суагат деп. Ушул балдарына мындай Куран жаттатууда мындай ыкмаларды азыркы жаштар, жаш ата-энелер методикаларды кандай кылып жаттатса болот дагы? Үй шартында мындай азыр онлайн сабактар болуп атат дагы башка. Деги эле ушул балдарды кызыктырып өзү тарбия, ушул Куран бул эң эле биринчи ата-энеден башталат экен да. Үйдөн башталат экен. Куран жаттоодагы балдардын Куран, ул балдардын Куран жаттоосу дагы ушул үйдөн башталып калат экен да. Ошого бул баягы эне бул үйдөгү медресе деп айтылат да. Ушул аялдарыбызга, эжелерибизге, карындаштарыбызга, апаларыбызга бул ошо Куранды биринчи өздөрү билүүсү дагы өтө зарыл экен да. Ошол Куранды биле турган болсо, балдарды нар жак бул жака басып эле жаттатып коет экен өзүчө. Курандан маалымат берип коет экен, Курандан түшүнүп берип коет экен. Сүрөлөрдү баягындай тили тамгага окуй албаса деле тамганы карап туруп, бирок ал эмени жаттап алат экен, угуп туруп элечи. Ошого эң эле биринчи ошол үйдөгү эже карындаштарыбыз, апаларыбыз, аялдарыбыз ошол Куранды балдарына үйрөтсө деген максатта. Ошол биринчи өздөрү үйрөнүп, анан ошолорго тарбия бере турган болсо, буюрса келечекте ал баягы балаңызга, кызыңызга Куранды үйрөтүп койдуңуз. Бүттү, сиз жанагы сооптордун заводун ачып кеттасыз да. Ал келечекте балаңыз ошо өзүнүн баласына, сиздин небереңизге, сиздин небереңиз өзүнүн баласына, сиздин чебереңизге ошентип улантып кете берет да. Эгер каары болуп кала турган болсо, сиздин себебиңизден ошол сиз баягындай үгүттөп, сиз айткан себептүү каары болуп кала турган болсо, анда бүт баягындай 30 пара Куран жатай турган болсо, анын эч бир үтүр чекитинен калбастан, кыпындан калбастан ата-энесине соо жетире берет да. Баракелде. Ошого биринчи ушул үйдөн баштала турган болсо өтө чоң бир пайда болот. Арузат деген биздин көрөрман сурообуз атат. Куранда убакыттын күн, түн, жыл, саат, түшүнүктөр кандай мааниде колдонулат дейт. Албетте бул биринчи Куран айтылган нерселери убакытты эсептөө үчүн. Алла Тааланын астында ошол Кур'ан-ы Каримде Алланын астында ай бул 12 ай деп айтылат. Андан кийин ошо жана касам ичкендери күнгө, түнгө айткандары Кудай Таала ант бере турган болсо, ал бизге өтө бир убактыңды сакта, убактын сага берилген бир мүмкүнчүлүк деген эскертмелер экен да. Куранда убакыттын кайтарылгыс мүнөзү кандай баса белгиленет дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ошол убакытты кайтарылгыс экендигине ушул бир дүйнөдөн кайтып кеткен пенденин мисалында эгерде айтат,
пенде айтат экен, эгерде мага бир мүмкүнчүлүк берилгенде, мен өлүмдү убактымды кечиктиргенде, мен жакшы амал кылып, Кудай Тааланы тастыктап, ошо бизге Кудай Таала берген нерселерди тастыктап, пайгамбарды, Куранды жакшы амал кылып өтмөкмүн дейт да. Бирок Алла Таала аны эч качандай андай болбостугун Алла Таала ошол сөздүн аягында айтып койгон да. Курандагы убакыт темасы акырет менен кандай байланыштырылат? Кудай Таала ошол Курани Каримде бул дүйнө убактыбызды дагы акыреттеги өмүр сүрүүбүздү дагы Алла Таала белгилеп койгон да. Акыретте таквалар ийгиликке жетет. Ушул дүйнөдө убактыңызды таквачылык менен өткөрө турган болсоңуз, акыретте буюрса ийгиликке жетүүчүлөрдөн болот экенсиз. Убакытты туура пайдаланбоо Куран көз карашында кандай натыйжага алып келет? Жана айткандай, ошол Куранда убакытты туура пайдаланбай турган болсок, аны ийгиликсиздигин Алла Таала өзү эле айтып койгон. Эч качанда убактыбызды туура пайдаланабыз деп айтат экен пенде. Бирок Кудай Таала эч качанда кайтарылбайт деп коет экен да. Ал нерселер. Биздин баягы көрүүчүлөр баягы кийинки кошулгандар да болуп атат да. Ошого суроолор өтө көп, урматтуу бир туугандар. Ошондой болсо дагы убактыбыз дагы мына барган сайын карып баратат. Мынакей биздин убактыбыз өтө аз калды. Эми Куран темасы өтө чоң тема. Куранда саат, акырет сааты түшүнүгү эмне үчүн өзгөчө мааниге ээ? Кыяматтын жакын экендиги, бизге ошол жакшы амалдарды кылып калууга шыктандыргандыгы үчүн өзгөчө маани берилип, жана айткандай касам ичип айтылган да ошол экен. Куран убакытты кандай пайдаланууга чакырат дейт? Куранын өзү негизи Куран Алла Таала Курани Каримде бизге таквачылык менен, биринчи Кудайдан коркууга, анан Кудайдын өкүмдөрүн аткарууга чакырат. Куранда убакыт жана сабыр ортосунда кандай байланышы бар? Албетте убактыбызды сактоо, бул жана айткандай эле. Эми сабырдуулукту Алла Таала бул сабырдуунун сыйлыгын бир гана Кудай Таала өз берет деп койгон да. Кудай Таала толук ал сабырдуу боло турган болсок, ушул убакыт жашообузда ар түрдүү сыноолор, ар түрдүү жанагындай бирге келген нафсыбызга жакпаган нерселер болуп кала турган болсо, ал учурларда сөзсүз түрдө сабырдуулук менен гана жеңет экенбиз. Ал эми сабырдуулуктун эмеси, сообу Алла Таала бигойри хисап, эсепсиз деп айтып койгон да. Ушул дүйнөдө сыноолорго сабыр кылып, Кудай Таала берген сабыр кылып өтө турган болсок, буюрса, ал биздин сыйлыктарыбыз эсепсиз болот экен. Курандагы пайгамбарлардын өмүр баянынан убакытты туура пайдалануу боюнча кандай сабак алсак болот? Албетте Курани Каримде Алла Таала улул азм деп коет. Ушундай бир пайгамбарлардын жанагындай окуяларын бизге эскертип кеткен. Ошол 25-26 пайгамбарды Алла Таала бизге Курани Каримде анын окуяларын айтып койгон, эскертип кеткен. Ошонун эң бир чоң эмеси Курани Каримдеги Алла Таала өзү Курани Каримде айтып койгон, пайгамбарга ахсанал касас, кыссалардын, окуялардын эң жакшы бул Юсуф алейхисаламдын окуясы дейт да. Мына ошол Юсуф алейхисаламдын өмүр баянын окуй турган болсок, бизге өтө бир чоң сабак экен. Убакытты баалоо жана пландоо Куран окууларында кандайча үндөлөт? Жана айткандай, убакытты баалоодо Алла Таала өзү касам ичкендиги ошол убакытты баалоо. Урматтуу бир туугандар, деги ушуну азыр устаз башында, сөздүн башында ошол Куранда да тафсилдеп айтып өттүк. Буюрса баалоо боюнча, ант берүү, ант ичүү боюнча. Анан негизи кыргыздар өзү азыр бардык жагынан алдыда кетип атабыз, Кудай буюрса. Азыр муфтияттагы ушул Куранга өзгөчө маани берип, элчиликтер менен биргеликте Куран жарыштары болуп атат устаз. Ушул Куран жарыштардын да бир пайдалары, жаштарга кандай бир үлгү өрнөктөр бар? Албетте, мына кеч жакында эле ушул баягы Сауд Арабиясынын падышачылыгынын биздеги элчилик менен муфтият уюштурган Куран жарышы болуп өттү. Ошодо баягы келечектеги жаштарды ошого үндөө да. Бул эле бир эле ушул дүйнөдө эме болуп калуу эмес. Албетте анын пайдалары жанагы Куран жарышка катышам деп окуйт да. Буну эми түшүнгөн адамдар, ошо Куран жанагындай сыйлык койгондор ушундай бир максат кылат да. Ушул Куран кайталаган сайын жанагы жарышка катышам деп. Анын сообу ошол эмне үчүн катышып атат, эмне үчүн ошол кайталап атат.
ошого кимдер себепчи болуп атат. Ошолорго соо жетирип берет экен да. Баракелде. Демек, ушуларды биз областтарга, райондорго, айылдарга айрым биздин имамдар, айрым баягы мээнет кылгандар жасап атат да. Жанагындай балдарды кызыктырып, айфондорду коюп, башка кылып, Кудай буйрса ошол мисалы айтып кетсек, ооба. Бизде ошол биздин медреседе окуп бүткөн бала бар, Аксы. Аксыда. Эрчибак. Ооба, эме Медет деген. Медет. Медет Дамыла деген. Ал киши ушундай бир жакшы мээнет кылып атат. Ала Букада. Ошол жерде жанагындай той аш берем дегендер дагы болот экен, айылда болуп калат. Азыр мына башталып болуп аткан дагы учурлары. Ошо биз бир жыл барып келдик эле, ошол Медет Дамылабыз чакырып. Ушундай бир аш берем деген киши, ажек экен. Аш бериптир, элге кадимкидей чакырып элге аш берди. Анан жанагындай ат байге, дагы башка бир байгелердин ордуна бул Куран жарыш кылып туруп байге кылды да. Анан ошо Куран жарыш кылганда ошол райондогу Алабука, Аксы райондогу баягындай Куран жаттаган карыларды, балдарды чакыртып, балдарга дагы, кыздарга дагы чогуу ушундай бир өзүнчө отдельно өзүнчө кылып өткөрдү. Эми ошонун эмеси баягындай 30 пара жаттагандардын Куранды жарып эме кылып кайталап жакшыраак окуп берип, жана бир байга утайын деген эмеси дагы болот эми. Бирок негизги максаты ал жерде баягы жарыш өткөрүүдөн Куран кайталаган сайын ар бир тамгасына жана айттык го. Ар бир тамгасына дарат менен окуйт, 10дон сооп да. Эми ал жерде канча деген тамгара кайталанат да. Ошонун себепчиси ким турат? Себепчиси ошо баягындай аш өткөрүп, байга өткөргөн кишиге соо жазылып берет экен да. Ниет кылган кенеке келди. Ырыс деген эжекебиз суроо узатып атат. Куранды билген адам сабырдуу болуш керекпи дейт. Ооба. Куран бул өзү сабырдуулукка үндөп атат да. Куран билген адам сабырдуу болуш керек. Куранды окуй бере турган болсо, ал Куран өзү буйрса, ихластуулук менен окулган амалдар, ихластуулук менен кылган иштер Кудай Тааланы ихласын эме өзү берип коет. Сонун устаз. Суроолор өтө көп. Өтө көп суроолор, көбү окулбай калды. Биздин убактыбыз ушундай экен да, күтпөйт экен убакыт. Анан китептерде да көп маселелер калды. Бул казына баягы бир бетте карап эле токтоп атпай эле киришүү болуп калды окшойт. Негизги эле бүгүнкү темабыз, урматтуу көрөрмандар, Куран жана убакыт деген өтө чоң темалардан. Кудай Таала ошол берекесин берсин. Эми ошол жыйынтыктап берет окшойбуз устаз. Убактыбыз да соңуна келип баратат. Мен ойлойм, Кудай буйрса, ошонун бир тема калып дагы улайт окшойбуз. Кудай буйрса, буякта өтө көп суроолор калып кетти. Анда сөз сизде. Ооба буйрса, урматтуу туугандар, Алла Таала ушул баарыбызга эң эле биринчи Куранды баарыбыз дилибизге, жүрөгүбүзгө салып, Куран менен жашаганга Алла Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Бул жанагы элден калсак дагы Кудайдан калба деген ушул да. Ошол бүт баардык нерсебиз дагы калса, ошол Кураныбыз калбай турган болсо, Куран жаттообуз, Курандын ичиндеги нерселерге ихлас кылып, анда айтылган нерселерге амал кыла турган болсок, буйрса бул дүйнөбүз дагы, акыретибизде дагы буйрса ийгиликке жетебиз. Себеби Куран-ы Карим жана айткандай 14 кылымдан бери бир үтүр чиките өзгөрүлгөн жок. Куран-ы Карим өзү Кудайдын өзүнүн китеби. Буну эргешип, ушунун ичиндеги нерселерге амал кыла турган болсок, буйрса Кудайдын ыраазычылыгын жетет экенбиз. Устаз, амал кылуу дегенде маселе азыр ошол өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич да бир өзү Куран окуп бир дуа кылганы бар да. Демек, бая башчылардын, адилет башчылардын, жетекчилердин да дуасы кабыл болот дейт. Ооба. Сөзсүз түрдө ошол баягы эме окуядан келет. Эгер мага бир дуам боло турган болсо, мен аны башчыга кылмакмын дейт да. Эми Кудайга шүгүр, азыр ошол кол башчылары ушундай бир Куран окуп дуа кылып аткандан кийин, эми биз өзүбүз дагы ошол нерсеге аракет кылышыбыз керек деген максат. Андан кийин бир туугандар жана убактыбыз. Ошол убактыбызды тең бөлүштүрүп, күн сайын бул жумушту кылбай коюубузга аргабыз жок да. Турмуш, тиричилик ал бизди күтпөйт. Эми сөзсүз түрдө биз ошону кылышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда бул убактыбыз дагы күтпөйт экен, намазыбыз дагы күтпөйт экен да. Күн сайын күн өттү, биздин эгер Кудай сактасын намаз окубай кала турган болсок, бизге баягындай карзыбыз, намазыбыздын кары жыйнала берет да. Ошо убактыбызды жакшы сактап, анан Кураныбызга бекем болсок, өтө өзүбүзгө иншалла пайда болот. Устаз, Алла разы болсун. Алтындай болгон убакытты бөлүп келип, илимдин, Курандын зекетин бердиңиз. Кудай Таала ошол мал жаныңызга, амалыңызга Кудайым берекесин берсин. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей. Кече эле жаз болчу. Мына буйрса, ошол күз болуп баратат, кыш болуп баратат.
Демек, ошол устаздар айтып калат, аалымдар айтып калат, ошол күнүгө бир аяттан жаттасаңар, ошол 1-2 жылда ушу Куранды толук жаттап аласыңар деп. Демек, убактым жок деш керек. Убакыт деген бул өлүм деген айттырбай келет. Андыктан ушул кыргызга, Куранга кызмат кылып калалы деген негизги максат. Убактыбыз ушул Куранга кетсе, биз эки дүйнөдө даражабыз бийик болот. Кудай таала ошол Куран көтөргөндөрдү мынакей ошол элине, ата энесине Куранды жаттагандарды тажы кийгизет деп атат. Кудай таала ушул сиздин балаңыз, кызыңыз, небереңиз, чөбөрөңүз ушул Куран жаттаган, кары болсун, хафиз болсун деген тилекте бүгүнкү насихатта, марбада ушул эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах тааланын саламаттыгы, берекеси сиздер менен болсун.